Ободо Азаттык радиосунун турмуш баяндарын сунуштаган Данисте телепрограммасы бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жана чет жактагы журтташтардын жашоосун сунуштайбыз. Көмүр ташыгандардын көрүнбөгөн түйшүгү автоунаасы ашканага уктоочу, жуунуп, тарануучу бөлмөгө айланган айдоочулар кара кечеде кезек күтүп суткалап машинеде түнөп калууга аргасыз. Мындай газга чайыбызды коюп коебуз. Продукты ушул Буларды ала келебиз өзүбүз. Бут кийим оңдоп, үй бүлөсүн баккан жароокер өтүкчүнүн бир күнү. Кемпир чалдардыкы мындай балам батам берейин. Жакпан жазап берип койчу деди. Жазап берип. Шундай тагып. Түрк элин көлөмдүү сүрөттөр менен таң калтырган мекендешибиз Тажигүл Күнтүз. Ал сүрөттөрүн зер буюм курак менен кооздоп жасайт. Eskiden beri bir şunday oyun var ede bir Kırgız kızlar kılsam degenimde Kırgızstan'a bir özünçe bir kızmat kılsam dep. Azmatkam 600 мен 600 yaşım gerekti. Таа билмекчи. Орусиянын чилдесинде кыргыздын алмалары кандай сакталат? Москвадан оокаттын алмасын саткан Эш мырза Идаевдин ишкердиги. Чында эле оокаттык өтө патшат. Жеп көргөн айкын айтасың десем, барды келишип жеп, анан көпчүлүк рахмат айтып кетишет. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумамунов, эсенсизби? Видео баяныбыз нарындагы кара кече кенинде көмүр ташыган айдоочулар тууралуу болот. Ал жерде кас катар тизилген машинелердин аягы көрүнбөйт. Айрым айдоочулар кезегин жоготпош үчүн кээде 3 суткалап ошол жерде түнөп калууга аргасыз болушат экен. Мындай учурда көмүр ташыгандардын автоунаасы ашканага да уктоочу, жуунуп, тарануучу бөлмөгө да айланат. Аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров машинасынын ичинде кадимкидей темир меш орнотуп, ага чай гана эмес, тамак бышырып жеген айдоочулардын дөңгөлөк үстүндөгү жашоосун тасмага түшүрүп келди. Бирге көрөлү. Марат Исраилов кара кечеден көмүрдү суусамыр өрөөнүнө 10 жылдан бери ташыйт. Ал бир айда бул жайга 2 жолу келет. Бир келгенде ал көмүрдү күнү түнү суткалап күтүп турганда, автоунааны кайра оталдырып, күйүүчү майга ашыкча чыгым болбостун айласы, экинчи жагынан үстүнө чай кайнатуу амалы менен ал автоунаасына кадимки көмүр жага турган меш коюп алган. Бул самырдын шартына ылайыкталып жасалган да. Бул жерден деле кече отуруп калганда чай коюп, чай ичип беребиз. Ичи жылуу. Үстүнө чай коюп коебуз. Чайныкты коюп коебуз, чай дайын. Кайнайт. Кайнайт. Күнүн бул жерден чыгарасыз. Машинени улам оталдырып отурбай, соляркага декин от жагып коюп жылуу отура беребиз. Капчыгайда, основной капчыгайда да бизде ушул эметип калганда 50 градуска чейин суук болот да, кызылой самырдын капчыгайлары. Ошого ылайыктап жасап алганбыз үстүгө. Камазда көйнөкчөн кетесиз, көйнөкчөн айдайсыз. Жылуу ичи. Бул печка өзү жетишпейт айнек ташканга капчыгайда. Муну жагып койгондо жылуу кете беребиз. Суусамырда камаздардын көбүнчөсүндө ушундай система. Дагы бир камазда бар, ал бирок сыртына койгондо аныкы паровой менен келет ичине. Мындай чай коюп эметилип жатат. Сыртынан от жагат. Моторго кошулган, мотор менен келип анан биягында паровой бар мындай эмес. Ага деле от жагат. Сыртынан от жагат. Бизди ичинен эле жагып коебуз, ис чыкпайт. Жүрүп баратканда муурдун тешиги бар. Шамал менен өткөндө үстү кызарып чыгат. Ошондуктан безопасно бул панель эметпеш үчүн мунусун жагып коесуң да. Панельге жагышпаш. Ысык ойрой урбайт. Көмүр тарткандардын дээрлик бардыгынын үй бүлөлүк кирешеси жалгыз ушул көмүрдөн түшкөн пайда. Алар ушул ташып барган көмүрү сатып тапкан пайдасына балдарын багып окутушат. Бирок бул иштин да оңбогондой түйшүгү бар. Башынан бутуна чейин көө болгондору аз келгенсип, курсактары кесери ачка болгончо кезекте турушат. Мындайдалар автоунаасынын ичине бир апталык тамак ашын белендеп албаса, бул жайда сатылган тамак аштын баасы бир топ эле кымбат. Мындай газга чайыбызды коюп коебуз. Продукты ушул Буларды ала келебиз өзүбүз. Анан бир жерден столовойлардан ичсек кымбат тамактарчы. Кымбат болуп калат, анан келип кеткен баягы тапкан пайдабыздан көп түшкөн расход өтүп кетет да. Ошон үчүн өзүбүз алып келебиз баардык сумманы. Тамакта тазалап ичесиздерби? Тамакта тазалап ичебиз, азыр бирок кастрюль жок. Мында тияктан чыкканыбызда азыр эле машина турат дегенде, может бүгүн 2 күн эртең кетип калабыз деп ошол ой менен келгенбиз да. Келсек мынтип жатып калдык.
Айдоочуларды кыйнаган дагы бир маселе жол азабы. Кочкор районунан Кара Кечейге карай 100 чакырымдан ашык жолдун жол деген эле аты болбосо затынан кабар жок. Мунун чаңы бар, шамал болот. Чаңы менен эле уктап. Бензолга зыян эле да. Мындай чын-чынына келгенде. Айлажабай ошо менен опат кылып жүрөбүз. Эми жетет. Кудайга шүгүр эле. Баарын берекесин берсе жетет экен баарын. Машинага да салабыз жолдор. Биздин жолдор ушундай. Кыбырап кетебиз. Жолдон бузулат. Жол азабы. Жол азабы эми баары жол азабы кыйын да. Бизден башталган Кочкорго чейин ушундай жол. Аң төн жол. Бул жолубуз оңолсо жакшы болмок болуш керек. Ташып жарылат. Жол жарылат, буруу бүт түшөт. Бояка эмең бүт бошойт да. Дөңгөлөктөрүнө кирет, алат кайра. Жарылат, жолду карайсың. Ремонт эле кылып барабыз. Кара Кече көмүркени жыл сайын 350 000 тонна көмүр өндүрөт. Ал Нарын, Ысык көл, Талас жана Жалал Абад облустарына ташылат. Нарында көмүр азыр 3500 сомдон 4000 сомго чейин сатылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Айдоочудан эми өтүкчүнүн жумушуна өтсөк, биздин каарманыбыз Рустам Жоробаев 20 жылдан бери Ош базарында бут кийим оңдоп, үй бүлөсүн багып келет. Учурда туруктуу кардарлары пайда болуп, тапканы күнүмдүк жашоосуна жетерине топук кылган Рустамдын бир күнү тууралуу Альбина Сулайманова жана Бектурсун Стамкуловдун тасмасын чогуу көрөлү. Мен Жоробаев Рустам. 98-жылы Бишкек шаарына келип, ушу эки башка улутта өзбек тилинде отурган эки өтүкчүнү көрүп, мындай бир көрөйүнчү деп ошо өзбектөрдүн жанында бир жумадай 10 күндөй кыйналып, колдорун тешип, заражение болуп, бул швеге менен сразу эме кылыш кыйын экен. Бир айда колдорум баары тешкиленип, ошо швеге менен сайган сайын, улам сайын мен азына карабай канай тиягы болот. Азына канабай даарылап туруп кайра эле өзүмдүн эмемди бербей ошо. Акырын үрүү тикен үрүү. Кийин уже такаба капкабайды үйрөндүм. Ошентип бир ай ичинде уже көп нерсени үйрөнүп алдым. Ал убакта арзан, где-то 5 сом, бул 10 сом, ошо арзан тик-тикте 20 сом ашып барат. Мына ризика жокто машинканын поликтерине така ура баштады. Ошолордон акырын үйрөндүм. Адыр бир кызыктай эме да, катуу башына машинанын жана камераларынан алып келип вулканизация жарабаган камераларды алып келип, еще чарык эчтеке ошо эшикте эле отурчу. Кийин мындай комок, кыял эч нерсе жок болчу. Карасам мыякта кыргыз балдардан бир 2-3 эшикте отуруп иштеп атышыптыр. Алардын катарына келдим. Бир эптеп, бир ящик таап, бир швеге сатып алып, бир кайчы, бир бычак сатып алып отурдум мен да. Отурсам кичине иш болуп анан кичине семьяма нампанга тыйын чыга баштады. Ошо менен 98 келгем, 2018, 2019 кирип келдим. Ошо менен ошо бияктамын да. Столь строительныйды бүткөм. Ошо 90-жылдары. Плотник болчум, мындай эшик, терезе, эмелер жасачым жана. Шкаф, шифонер, азыр андай нерселер жок. Через фирма болуп калды анда 90-жылдары. Алар эме болчу, теннисный стол, тияк-бияктар жасачыктыр, стульчик, табуретка, чалдарга, детсадтарга. Азыр андай болуп калды, билбейм, андай иш менен иштейинсем деп. Уже кызыкпай деле калдым да, өтүккө кызыгып кеттим. Мунун өзүнчө азарты бар экен да, бут кийим жасап атканда дагычы. Кооздоп же таканы мындай резинамен кескенде, тиккенде да кичине красивыраак кылып,
бир фантазия менен же машинка менен бир жерин тигип атканда же липучка менен тигип атканда ошо кызык да мындайчы. Бир кызыгып кетесиң ошо. Акчасына деле анча кызыга бербейсиң, мындай жумушуна карап кызыгып, бир мындай жыртылып калса ошол жерде бул нормальный красивыйраак кылып тиксем, өзүндөй болуп калса деп ойлонуп отура бересиң ошо. Клиентке жакшы мындай жакса болду экен, келип турса экен деп. Ремонт байке болду. Адамдарды карайбыз. Адамдарга мынтип 200 сом дейбиз, если болса каражатсыз жетиспей атса, кичине кыйналып атса 150-ге жазап бер дейт, бирөөсү 180 дейт, бирөөсү 120 дейт, бирөөсү 100 сом дейт, мейли деп көңүл албай жазап бере берем да. Андай чересчур патолог сатолог деген эме иштебейм. Көңүл жакса, просто постоянный клиент болсо ушинтип адам кетким келбейт, адам обида кылгым келбейт. Арзан болсо да жазап бере берем. Мен деле кескестерге түшүндүрөм. Кескестер түшүнбөйт, мына резнаны алып туруп мисалы үчүн таказына урсам, резнаны эле бир 100 сомго сатып алам. Клей келет, мыгы келет. Мен хотя бы айтам, эжеке, будан хотя бы мага 30 сом же 50 сом калсын. Кемпир чалдардыкы мындай балам батам берейин, сыяктан жазап берип койчу деди, жазап берип койдум. Характер менен да болот адамдар, ар кандай болот. Бу жерде нерв керек мындай ишкечи. Канча адам келет, бирөөсү бакырып жүрөт, бирөөсү туура эмес деп коюп айтып жүрөт. Ар кандай да. Элге кызматтабыз да ар дайым. Эртең келишкекте элдерге сразу жардам бериш керек. Переживать этет, может бирөөнүкү чыккандар. Кескесте маршруткадагы бирөөнүкүн көрүп калды, айрылып калган көрүп калса, анда да уялып, ремонт деп айтып жүрейин деген оостон чыгып кетет. Gel бирөөсү. Yandan geleme. Kança alasın? 20 сом. 20 сом. 50 сом ушуп берейин ушуна. İçim zor olsun ha. Olur mu? Emi, kançadan giyin? 20 minutda yarım saatte geliyoruz şaşırmayın. Батикам эскирип калыптыр, ушу жанды деле калбай калыптыр. Эми дагы кичине бир аз жан кошуп коеюн деп атам. Эптеп 15 күн калды, мартка чейин жетсе болду дейт. Ушуну айлантып тегерет тигип моуларын килейлеп. Ушу 2 бутуна 200 сом алам да. Тегерет тигем моуларын килейлеп, жакшынакай эптеп бир киши алсаңыз. Экинчи жан берип атам да, биринчи жаны ушу жаныбыз калып калыптыр. Кышында иш жакшы болот. Бир күндө ар кандай болуп калат. 10 мың болып қалады, 15, может 20-ға чейін барып кетеді. Жайында эме. Кішіне қиналып қалабыз. Жай болып шлепка болып қалады. Бычақ сычақ арап ұршытып кішіне. Ана мұрда ешті отырып кішіне андай, кішіне аренда деген білбет керек. Азыр кішіне жақшы кішіне мында уют қылып, қиял еме қылып. Мен отырабыз, аренда чаржақтағы кішіне. Құдай шүкір қызым келіншеме семьяма жете тұрғанда кийим кечеме тамак самамга жетет Құдай шүкір. Келгенден бери 30 баланы үйрөттүм. 30 баланы. Ошо 30 баланын ичинен азыр 4-өө профессионал да уже. Азыр барганда көрөсүздөр. Азыр жумуштан чыгып, кызыма баратам садикке. 5-тен 5, 6-га чейин алышым керек да. 5-тен 6-га чейин. Кескесте эртеде алып калдым.
Gel canım. Gel otur. Günün kaldı öttü жақсы. Kızdı aldım. Мындай этажкада турам, кызым ооруп калбасын деп ошондон эле корком. 8 миң төлөйм. Акчаны көзүн карабай эле ошо кызымдын ден соолун, келинчегимдин ден соолун карайм. Үй бүлөдө жамандыктар болуп кетти, эжем өтүп кетти, апам өтүп кетти. Ошолорго чыгашай болуп кетти. Эми могу азыр кызым азыр уже почти садикте бүтөт. Эми аракетти үй сатып алганга аракет кылып атам, Кудай буйруса. Акырынан болсо үй сатып алып эле кызым окуганча үй сатып алсак жакшы болот эле. Жолдошум Рустам болсо, мына уже 45-тин тамагын ичип атат азыр. 3 баланын ата-энесибиз. Анан эми мен жолдошумдун иши жөнүндө айта турган болсом, бул бут кийим оңдогон жумушум, бул тыштай турган түрү жок, тыштабайт дагы. Мен ушул ак эмгегим менен баягы бут кийимди баягы айтат экен да, кыргызда сен биринчи бутуңду жылуула, анан ден соолукта болосуң деп. Жана бул айтат да, мен ошол адамдардын бутуна суу кирбесин, тигип берейин, жамап берейин, акчанын артынан куубайт. Өзүм мугалиммин, кесибим, башталгыч класстарга сабак берем мен азыр. Анан кийин эми мамлекетте иштеген соң баягы айлыгым чектелүү. Бирок ушул сен ушул жакта иштеп атасың, кана акчаң, канча сом алдың, эмне кылдың сурабайт. Баягы жолдошума чын ыраазымын. Ушул жашап аткан батирдин айлыгы акчасын да өзү төлөйт, продуктун да өзү алып келет. Мындай мен башка аял затына окшоп базарга барып, пакет көтөрүп, бутумсу болуп же тыгылышып продукт алган аялдардын катарына кирбейм. Баягы үйдө бар оокатты ушинтип баягы бапыратып, жок жаман баарына шүгүр кылып, баягы Кудайга миң мерте шүгүрчүлүк кылып жашап келебиз да. Кызыктуу жаратман каармандар болсо бизге байланышып кабарлап койсоңуз болот. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттык радиосунун телеэфирин көрүп жатасыз. Данисте программасын эми чет жактагы журтташтардын жашоосу тууралуу баяндар менен улантайын. Түркиянын Стамбул шаарында жашаган кыргыз кызы сүрөтчү Тажигүл Күнтүз өз чыгармаларын 20дан ашык жеке сүрөт көргөзмөсүндө элге көрсөткөн. Ал чыгармаларында кыргыз аялдардын образын жаратып, зер буюм жана курак менен кооздоп жасалгалайт. Чыгармачылыгындагы ушундай өзгөчө ыкманы башка сүрөтчүлөрдөн айырмалантып, шакирт болгусу келгендерди өзүнө тартат экен. Ошондуктан андан сүрөт тартуу чеберчилигин үйрөнгүсү келген түрк аялдарын саны арбын. Журтташыбыз Тажигүл Күнтүздүн Чакан чеберканасында кабарчыбыз Элвира Будайчиева барып, сүрөттөрү менен таанышып, тасмага тартып келген. Тажигүл Күнтүз кесиби боюнча экономист болсо дагы, акыркы 25 жылдан бери сүрөт искусствосын аркалап келет. Eskiden beri bir şunday oyun var ede bir Kırgız kızlar kılsam degenimde Kırgızstan'a bir özümçe bir kızmat kılsam dep. O şunda şunday kolumda bir şey çok ede süret çok ede bunu düşündüğün zamanda şunday teknoloji çok ede eski kitaplardan karap oylanıp onu armalaştırıp onu menen çatıp bir neseler kırıp oyun menen şunday bir neseler çıktı. Тажигүл Күнтүздүн чоң аталары өзгөндөн Пакистанга, Пакистандан Туркияга көчүп келген кыргыздардан. Ал көп жылдардан бери урпактарынын баалуулуктарын сүрөттөрүндө чагылдырып, дүйнө жүзүнө кыргыз аялынын образын даңазалап келет. Özünçe şunday bir жүрөгүм pöküldep сүрөт чызарма алда. Özümçe ile süynüp, özümçe küllüp, özümçe iyilep сүрөт чызарды. Сүрөттөр менен сүйлөшүп kızlar menen, süret çizgan kızlarım menen. Kıyalımga kelet Kırgızistan toğları,
Köp tez bara alбасам da көргөндөрүм мага көзүмгө келет. Мага илham берет да, сулуу жерлери. Шундай тагып. Кыргыз сүрөтчүнүн ар бир эмгеги зер буюмдар, курак жана аксессуарлар менен кооздолот. Тажигүл Күнтүз бул ыкма менен башка сүрөтчүлөрдөн айырмаланып, кыргыз аялынын нукуралыгын көрсөтө алам деп белгилейт. Şu оң жактагы көргөзмөгө чыгат. Az gana bir işi kaldı, bütölük. Bu canı, bu da bir Kırgız kızı. Bunun da az gana işleri kaldı, aksesuarları kaldı. Bunu canı başladım. Bu da bir eski zamandaki Kırgız baş giyimini düşündürür. Тажигүл Күнтүз 15 жылдан бери жергиликтүү аялдарга сүрөт курсун ачкан. Стамбул шаарынын ар бурчунан сүрөткө кызыккан кыз келиндер келип, портрет, натюрморт, авангард стилиндеги сүрөттөрдү тартышат. Ayal başkaça şunda kuvanıp kalat eken de men barmın, men bir işke başkaça bir iş kılamın dep. Murun deyt bir ayal aytkan ede murun ya balam sen üydün işini kılasın da sen apasın. Deyt de endi arkadaşlarına dostlarına benim apam gudojnik dep maktanat dedi degen ede. Oşonday bir başkaça dünyaları bolat eken payda oşo maga köp şey kılışatlar. Bizge başka bir dünya gösterdin. Rahmat sizge de. Тажигүл Күнтүздүн чеберканасына келген Гая Искендер Йылдыз банк кызматкери болуп иштейт. Ал бош күндөрү чеберканага келип сүрөт тартканды адатка айландырган. İlk önce büyük kızımın portresini çalıştım. Şimdi de küçük. Мен азыр кичүү кызымдын портретин тартып жатам. Мурун сүрөткө деле кызыкпайт элем. Бирок Тажигүл ханым менен таанышкандан кийин анын сүрөттөрүн көрүп илham алдым десем жаңылышпайм. Бул менин 15-чи сүрөтүм болду. Бош убактымда келип сүрөт тартып, эргүү алып, эс алып кетем. Çocuklarıma veriyor. Kızım çok seviyor. Менин кызым сүрөттөрдү жакшы көрөт. Ага берем. Мен 15 жылдан бери 100дөн ашык сүрөт тарттым. Баарын белек кылдым. Айрымдарын үйгө да илип койдум. Азыр эми ден соолугум начарлап көп тарта албай калдым. Бул чеберканага кесиби, жашы, улуту ар башка аялдар келишет. Тажигүл Күнтүз аларга сүрөт өнөрүн гана эмес, кыргыз даамдарын дагы үйрөткөн. Bizim pilav Orta Asya pilavına benziyor dedim. Тыныгуудан кийин Тажигүл Күнтүз кайрадан чыгармачылыкка киришти. Ал жакында боло турган көргөзмөгө кете турган сүрөттөрдү атайын сандыктарга салып даярдап койгон. Ya Kırgızistan'a barganda da Türkiye'nin her bir yerine barganda da şu sandıklardan kızdın şeyi de çeyizi de koyuşat ko. Oşularga okşagan bu sandıkların içine aparam. Buzulmasın şu tapkan çaptagan nerselerim dep orlardı jakşı orup ondan keyin bu sandıklarga koyup makam şey kılıp baylap aparam. Körgözüme bolgon yerde bulardı açsam Türkler tan kalat da bu kanday nerse bu kanday ayak bak gelip sizden. Bunu atayın jasattınız bile? Atayın jasattım. 4 tane jasattım. Samoletlerde жүрдü bu biçarelerim. Каарманыбыз Тажигүл Күнтүздүн чыгармачылыгын ар дайым жолдошу жана уул кыздары колдоп турушат. 20дан ашык жеке көргөзмө уюштурган кыргыз сүрөтчү ондогон сүрөттөрүн чет өлкөлүк коллекционерлерге дагы саткан. Кыргызстандан алыс жерде туулуп өскөн мекендешибиз Тажигүл Күнтүз кийинки көргөзмөлөрүн Кыргызстанда ачсам деп пландаштырып койгон. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары. Тажигүл айымга ийгилик каалайлы. Эми Түркиядан Орусияга өтөлү. Кийинки каарманыбыз Москвада турат. Ишкер Эшмырза Идаев 4 жылдан бери ноокаттын алмасын Орусиянын баш кааласына ташып, журтташтарга тааныш алмасын берип сүйүнтүп келет. Кыштын кыраан шилдесинде Москвада кыргыздын алмасын саткан Эшмырза Идаевдин кампасына кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы барып, видео баян тартыптыр. Чогуу назар салалы. Мына кызылдар каттуураак болот да. Мына сарылар жумшагыраак болот экен. А мына кызыландар сен муну жеген болсоң башка алма жебей коесуң. Эшикти ачаар замат буркураган жыты мурунду өрдөп, алма багын аралап жүргөндөй таасир калтырган ноокаттын таанымал алмалары. Кармалап калып эле бардым мурдуна тосот. Ой, биздин алмалар кандай жыттуу депчи. Ошондой болушат. Кызыл анар баш болгон ширин мөмөлөрдү жеген да жебеген да арманда.
Кыштын кыраан чилдесинде Москванын чет жакасындагы жер тамдан ноокаттын мындай кереметин эч ким таап алам деп ойлобосо керек. Ишмырза Идаев алма бизнесин колго алганына 4 жылдан ашты. 5 тоннадан баштадым. Мурда мына складтарга түшүрүп, атайын складтар курулган. Кийин мына склад курулду, ошол атайын алмага депчи. 20 жылдан бери Орусияда ар тармакта иштеп жүрүп, кагылып согулган соң ишкердик менен алектенүүнү чечкен мекендешибиз бир нече жыл катары менен күзүндө кичи мекенине барып, айылдаштарынан алма жыйнайт. Айылдарга барып, айыл кыдырып, кимде алмалар бар, кимде алмалар жакшы болгон болсо ошолордун алмаларын алып келем. 18-20 сомдон алгам, быйыл ушул аздануу менен сураганда 5 сом, 6 сомго түшүп кетти алмалар ценасы. Түшүм биринчи кар түшкөнгө чейин мына ушул Москванын кыйырындагы жер тамда сакталат. Акыркы ушул жылы 20 тоннага 20 тонна ашык алма алып келип, ошонун бир 15-16 тоннасы сатылып өттү. Мына азыр ушул складтар ушуга курулган. Кышында өңүрдөн алып чыгып, интернет аркылуу сатык башталат. Алмада сок Бар алма. Минимальный вес канча? Бир коробкасы да 18 килограммдан жогору 1200 рубльдан. Азырынча сооданын көлөмү чакан болгондуктан өзүнчө дүкөн ачып сатуу өзүн актабайт. Мен 2 жыл мурда ушуна выставкага атайын алмаларды алып барып, коробкаларды алып барып, ушул жерге месталарды сатып выставкага алып баргам. Ал жерде бүт бардыгы чоң объем сурайт экен да. Мисалы менде 10 тонна бар десем, это мало деп кетип калышат да. Жок дегенде 100 тонна дейт да. Мына азыр бир клиент келди. Ошол метро Щелковскийга депчи. Ошол метро Щелковский ставить рынок деп заказ келди, азыр ошол эки жерге заказдар алып барабыз. Мекендешибиздин айылга жардам болсун деген ак тилеги орундалып, ноокаттын алмасын орусиялык дүкөндөргө чыгарып сата турган кез дагы келер. Армяндардын өздөрүнүн рыноктары бар, Дагестандын өздөрүнүн рыноктары бар. Кыргыздарда ушундай бир рынок ачышып, бир жогору деңгээлдечи, бир мамлекеттин жардамы менен бир ушундай бир алып келип сатса аябай жакшы болот эле да. Дыйкандар өздөрү алып келип ушул менен прямой чыгышып, прямой иштесе аябай жакшы болот деп ойлойм да. Ишмырзанын айтымында айылдагы багбан дыйкандар өз колу менен өстүргөн жашылча жемишин сата албай, эмгектин акыбети кайтпай жатканы зээнди кейитет. Бизде эң бир проблемабыз бүт болуп жатат да. Мисалы дыйкандар карайлы, алар өстүрөт, өнүгөт, баягы өстүрүп, мисалы алма пышкан маалда кимге сатышы, клиент ким келет экен деп күтүп калышып жатат да. Стабилдик жок болуп жатат да. Буларга целенаправленный болгон болсо, мисалы Москвага алып барам, ушул рынокто сатам. Ушул адам менде ушул направление бар деп неме болгон болсо, булар үчүн кызыктуу болуп жатат да. Чындап эле ноокаттык өтөп айтышат. Жеп көргөн айтасыңар десем, барды келишип жеп, анан рахмат байке деп барды. Көпчүлүк рахмат айтып кетишет. Алманы сатып алган негизги кардарлар Москвадагы кыргызстандыктар. Демилгелүү мекендештер социалдык тармакта кыргызды колдойбуз деген онлайн флешмоб уюштуруп, алманын сатылышына өбөлгө болуп жүрүшөт. Азыр ушул доставка кылып туруп эле, ушу кыргыздар өздөрү заказ сайтка реклама кылып бергенде, ушундай Кыргызстандын ноокаттын алмасы депчи. Ошол өздөрү келишет, өздөрү чалышат, өздөрү ушул убактысын тагышып келгендер келип кетишет. Кимдер не болсо заказ болгон болсо, ошол заказдарын доставка кылып беребиз. Алмага толгонуна Москванын кыйма-чиймей көчөлөрүндө ары бери чапкылайт. Кардардын алган алмасын эшигине чейин жеткирип берүү кызматы так жолго коюлган. Азматкам 600 мен 600 дешим керек да? Ооба, 1200 деш керек. Бир коробканы. Мекенден ташылган булкураган алманын жытын алыстан сезген кардарлардын телефон чалуулары үзүлбөйт. Доставка кылабыз. Кайсы районда? Алма жыттанган Ишмырзанын унаасы кезектеги сапарын улайт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. Ушуну менен Данисте телепрограммасын жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң биздин бул видео топтом YouTube'дагы каналыбызга, ошондой эле azattik.org деген сайтыбызга жарыяланат. Бардык видео архивти сиздер ушул даректен таба аласыз. Сиздер менен мен Сабыр Абдымамунов болдум. Кийинки düşөнгө чейин эсен туруңуз.